Илим алууга болгон кызыгуу бала чагымда эле калыптанды. Анткени бир тууган эжемди ээрчип жүрүп 5 жашымда эле мектепке 1-класска бардым. Илимдин изги жолунда автордук көрсөтүүсүнүн алгачкы каарманы, медицина илимдеринин доктору, профессор Имамназар Тайчиев билим деген дүйнөгө болгон алгачкы кадамдарын мына ушинтип эскерет. Ошондой эле жаштайынан окууга ынтызар болгонун, бала кезинде так илимдери болгон математика, физикага кызыгып, шахматты да жакшы өздөштүргөнүн айтат. Дегеле окууга абдан ынтызар элем. Ошо жаш кезимен эжем ээрчип барып жүрүп эле анан кийинки жылы ошо 5 жашыман 1-класска барып окууга өтө ынтызар элем. Ал мезгилде ошо ал 59-жыл болгон 1-класска барган. Анан 5 жашымда 1-класска барып окуп, мектепте дайым ошо жакшы окуп жүрдүм. Имамназар Тайчиев Ош облусунун Каракулжа районунун Кеңеш айылында 1954-жылы жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимди Чолпонбай Төлөбердиев атындагы билим уясынан алып, 15 жашында Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна дарыгерлик кесипке окууга тапшырат. Биринчи курсунда эле өзүн ар тараптуу мыкты көрсөтүп, окуу жайдын коомдук маданий турмушуна активдүү катыша баштайт. Ал эми медицина тармагында тандап калганы жөн жерден эмес. Негизи эле медицина тармагын тандаганыма бир случайно десем деле боло берет. Доцент Турдалы Өмүрзакович Көчөрбаев деген микробиолог агай эле ошол. Аны ошол менен сүйлөшүп, агай келечекте кандай врач болот десем, ай балам, аябай келечектүү адис бул. Бул башка мурдагылары жанагы дарылоо багытындагы адистиктер болсо, бул болсо алдын алуу багытында келечек ушул биздин алдын алуу медицинасына таандык деген сөздөр бар. Ошол жагынан алып калганда келечектүү жакшы адис болгон келсе ушул факультетке тапшыр деди. Анан барып документимди тапшырып, ошентип өтүп кеттим. Андагы тоолук баланын тоодой максаттары, аруу тилектери аны ушул күнгө жетелеп келди. Бүгүнкү күндө Имамназар Тайчиев Ошмунун медицина факультетинин эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы. Аны менен катар эле медицина факультетиндеги студенттерге билим берип, мугалимдик кесипти да аркалап келүүдө. Өтө чоң эрги болот. Бул чынды түшүнгөн кишиге студент өзү менен кошо бизди дагы тарбиялайт. Бүгүнкү студент менен мурдагы студент айырмасы чоң. Бүгүнкү студент интернет мейкиндигинде абдан мындай эркин сезип өзүн, абдан чоң информацияга, маалыматтарга ээ болгон студенттер. Анан бул студенттерден каратып туруп калп жагына эч бура албайсың. Ошондуктан студент менен кошо сен дагы ошо дүйнөлүк мына аламдаштыруу процессинде кайсы тенденцияда эмнелер өрүшүп кетип атат, ошонун баарын кармап, ошонун тамырын сезип туруп алсаң, артта каласың. Анан кийин азыркы студенттер чындыгында эле абдан талабы күчтүү студент десек болот да. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде чейрек кылымдан ашуун эмгектенип, өзүнүн аябай көп шакирттерин чыгарып, илимий чөйрөдө жана коомдо эмгек сиңирген илимий ишмер катарында баалап кетсек болот. Агайдын эмгектери, агайдын кылган мамилеси, агайдын айткан насааттары дайыма шакирттеринин оюнда. Себеп дегенде агай өзүнүн жүрүм туруму менен биздин коомдо үлгү боло турган инсандардын бири. Учурда агай 120 илимий иштин, анын ичинде 1 монография, 4 окуу методикалык колдонмо, 2 автордук китептин ээси. Аталган окуу китептери медицина тармагындагы өлкөдө алгачкы жолу кыргыз тилинде жазылган китептер. Ошондой эле кутурма оорусу боюнча жаңы модификациялык вакцинаны ойлоп тапкан. Мындан сырткары бир нече шакирттерди даярдап, алды доктор, профессор болсо, арты илимдин кандидаттары. Иман Тайчиевичти мен студент кезде эле билет элем. Ошол маалда эле бул илим поз катары, илимге кызыккан адам студент катары билет элем да. Ошо студент кезде экспедицияга чыгып, илим изилдөө группалары менен чогуу иштешкен. Ошонун бир жакты эле айтып коеюн, как илим поз катары менин устатым катары. Бул киши мен кандидаттыкты дагы жактаганда, докторду дагы жактаганда мага кеңешчи болуп, жетекчи болуп келди. Агай мугалим катары өтө илимдүү. Анан ошо илими менен биз менен бөлүшкөнгө аракет кылат.
азыр биз ошо бир илимий иштер боюнча иш жүргүзүп атабыз. Ошого мага дагы көптөгөн жолдорду көрсөтүп, багыттарды көрсөтүп, азыр мага үйрөтүп атат. Буюрса мен да ошо агайдай болуп, илим жактап, акылдуу илимпоз болгум келет. Имамназар агайдын жеке демилгеси менен Улуттук илимдер академиясынын Ош шаарындагы бөлүмүндө атайын лаборатория ачылган. Мында жугуштуу оорулардын 200дөн ашуун түрүнө изилдөө жүргүзүүгө болот. Ушул лабораторияны ушу $34,000 эң акыркы жолу ушу реконструкция кылып жасадык. Анан кийин бул жерде ушу сиздерге белгилүү болсо керек, мына кылым тогушор мезгилинде Кыргызстанда жана канадалык бир лаборатория Бишкекте уюштуруп алды, аябай саясатка айланып кетип, анан канадалыктар таштап коюп, тиги Тажикстанга барып ошондой жакшы сонун лаборатория куруп койбоду. Анан биз да ойлонуп, анан кийин канадалык лабораториянын кичине жаңы мындай кичине мини макетин жасап, анан бир проект жазып неметтик эле, алар колдоо, анан ушул лабораторияны түздүк, $34,000. Ага чейин да бир кыйла гранттарды алып иштеткенбиз бул жерде. Ошондон лаборатория бүгүнкү күнүн бардык жагынан талапка жооп берген лаборатория. Кызматкери катары мына ушул 25 жылга бери кетип атат. Бир жолу мындай өйдөлдүү сөз болгон жок. Өзүнүн жумушун так аткарат, жасайт. Анан кийин да Ошко жасаганда бир жакшы жумушу мына местный штамм деп коет. Обол больницаныкы, детский больницаныкы, тиги туберкулездуку, кыскасын айтканда ар бир лечебный учреждение, дарыкана өзүнүн ички штамдары бар да. Ошол штамдарын аныктаган киши агайыңар. Коомдо үлгүлүү инсан, окуу жайда дастыккан окутуучу, илимий чөйрөдө өзүнүн орду бар илимпоз, ал эми үй бүлөдө күйүмдүү жолдош, камкор ата, неберелеринин сүйүктүү чоң атасы. Жолдошум катары ушунчалык ак ниет, эч кимге кара жаман ою жок. Бизде ушу камкор, биздин эмне жетишпеген жактарыбызды кандай жашап атабыз, эмне проблемалардын баарын ушу киши аркылуу чечилип, ушу кишинин ушу менин жолдошум аркылуу гана ишке ашат. Сыйлайбыз аябай. Мисалы үчүн мени ушу жубайы катары дайым сыйлап турат, бири-бирибизди түшүнүшөбүз. Балдарыбыз дагы аябай атасынын сөзүн күмүр тутушат. Албетте атадан биринчи очуртта жакшы тарбия алдым деп эсептейм. Атам өмүрү өрнөк инсандардан деп айта алам. Себеби атам өмүрүн медицина тармагына арнап, илим тармагына арнап, убактысын көп жумушта өткөргөндүгүнө карабастан бизге жакшы тарбия берди. Мен ошму аркылуу илимдин доктору болдум. Ошму аркылуу профессорлук наам алдым. Ошму аркылуу ошол Россия табиаттануу академиясына мүчө корреспондент болуп, эмгектерим кичине Кудайга шүгүр ушу ошмунун аркылуу тарап кетти десем болот өзүм адистигим боюнча. Жалпы массадан жолунуп чыгып, саналуу гана адамдар артынан жаркын из калтыра алышат. Албетте, мындай ийгиликтердин артында теңдешсиз мээнет, аракет жана тынымсыз издөнүү жатары бышык. Биздин бүгүнкү каарманыбыз да өзүнүн артынан жүздөгөн шакирттерди даярдап, миңдеген жаштарга үлгү.